Салмасыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Маанайыңар кандай? Эгерде маанайыңар жакшы болсо, биз бүгүн силер менен аралыкта окутуу сабагын баштайбыз. Эң алгачкы сабагыбыз алифбе сабагы. Балдар, сабагыбыздын темасы түлкү менен коён. Сабагыбыздын максаты каармандардын кылык жоруктары, мүнөзү, иш аракети тууралуу суроолорго жооп бересиңер. Текстеги жомок эмне тууралуу экендигин айтасыңар. Сөз байлыгыңар өсөт. Адабий тилде туура сүйлөөгө көнүгөсүңөр. Жан жаныбарларга аяр мамиле жасоого, достукту бекем тутууга үйрөнөсүңөр. Түлкү менен коён жомогун анда эмесе кунт коюп угабыз. Коён токойдон чуркап баратыптыр. Чуркап баратып, дүмүргө мүдүрүлүп жыгылып кетет. Көзүн ачса, алдында түлкү турат. Коён коркуп кетет. Анда түлкү күлүп: "Көрө албагандар мени жегич коёндун тукумун түгөткүч" деп айтышат. Бул калп. Мындан ары бирге туралы. Макул деп коён коркконунан тез жооп берет. Түлкү коёндун үйүнө ээрчитип келет. Анан: "Сен үйдө тур, мен түшкү тамакка бир нерсе таап келейин" дейт. Түлкү бир аздан кийин бир тоок көтөрүп келет. Эт бышканда коёнду тамакка чакырат, бирок коён эт жебейт. Эртеси түлкү үйдө калып, коён кетет. Ал талаадан бир кап капуста алып келет. Тамакты бышырып, түлкүнү чакырат. Түлкү жебей коет. Коён жеп тоюп алат. Түлкү эми тамактанайын деп коёнду желкеден алат. Коён күчүнүн бардыгынча жулкунуп, араң кутулат. Ошондон кийин коён түлкү менен жолдош болбой калыптыр, балдар. Мына көрдүңөрбү? Жомок аябай кызыктуу бекен. Жомок кызыктуу болсо, өзүңөр дагы жомокту окуп чыкканга аракет кылгыла. Балдар, эмесе сабагыбызды бышыктайбыз. Бышыктоо үчүн берилген суроолор. Биринчи: эмне үчүн коён менен түлкү бирге жашай алган жок? Экинчи сурообуз: алар кандай жаныбарлар? Салыштыр. Мына балдар, карагыла. Бул жерде түлкүнүн сүрөтү турат. Түлкү кандай жаныбар экен? Ал эми коёнчу? Экөөнү өз алдынча салыштырып көргүлө. Балдар, ушуну менен сабагыбыз аягына жетти. Үйгө тапшырма: жомоктун мазмунун түшүнүп, ролдоштуруп оку. Сөзсүз түрдө өзүңдүн китебиңди ачып, окуганды унутпа. Үй тапшырманы окуп, мага жөнөткөндү унутпагыла. Саламатта калгыла, балдар.